Сауд Аравия башында турган коалициянын Йеменге карата жүргүзүп келген операциясы жакынкы күндөрдө жыйынтыкталат. Андан кийин саясий сүйлөшүүлөр башталмакчы. Бул тууралуу Сауд Аравия менен куралдуу колдоо көрсөткөн Улуу Британия бийлиги маалымдады. Араб министринин билдирүүсүндө мындай кадам мурдагы президенттин тарапташтары менен биргеликте тынчтык орнотууга жана көтөрүлүш баштаган хуситтер менен кагылышууну токтотууга шарт түзгөн. Йемендин көпчүлүк аймактары согушкерлердин карамагына өткөн болчу. Бирок араб өлкөлөрү башында турган коалициянын аба соккуларынан көтөрүлүшчүлөр көзөмөлдөп турган аймактар бошотулган. Андан сырткары аба соккуларынан 5000ден ашуун жергиликтүү жашоочулар каза болуп, акыркы ирет чек арасыз дарыгерлер уюмунун ооруканасы талкаланды. Непалдын парламенти жаңы президент дайындады. Анда өлкө тарыхында биринчи ирет мамлекет башкарууга аял киши шайланды. Бидхия Деви Бхандари буга чейин Бириккен коммунисттер партиясынын лидерлеринин бири болгон. Андан сырткары көп жылдар бою өлкөдөгү аялдардын укугун коргоо кызматы менен алектенип келген.